Келечекте саат 7. Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, кутман таңыңыздар менен. Биринчи радио уктурууларын улантып жатат. Бирок дал ушул саатта, ушул мүнөттөн баштап иш күндөрү орус жана кыргыз тилдеринде кезектешип таңкы бурулуш программасы старт алат. Демек, бүгүн түз эфирде алып баруу Урмат экөөбүзгө туш келген экен. Кутман таңыңыз менен, Урмат. Саламатсызбы Гүлжан? Негизи эле Гүлжан, билсеңиз, журналисттер бир катар дем алышты билбеген кызматтар сыяктуу эле эс алуубуз деле бир маалымат издөө, каерде эмне болуп кетти деп башкалардан биринчи биз жаңылыктарды берели деп шымаланып эле турат эмеспизби? Туура айтасыз. Анан жалпы угуучуларга Кутман таң каалоо менен таңкы бурулуш программасынын бүгүнкү мына 4 октябрдагы чыгарылышын баштап отурабыз. Биринчи радионун толкунунан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Программаны Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып барабыз. Бүгүн 4 октябрь күнгө дүйшөмбү. Урмат маалымат издеп демекчи. Мен бир катар кызыктуу маалыматтарды дагы издеп таптым. Албетте, бул өткөн жумада бир катар кызыктуу, маанилүү, олуттуу маалыматтар мол болду. Бирок анын ичинен дагы өзгөчө карап, мындай угармандарга тартуулай тургандары дагы бар. Анан калса, өткөн апта катуу суук болбоду. Ал суук дагы деле уланып жатат. Айрыкча мына ушул жумага дагы синоптиктер жаан-чачынды, ал турсун кар жаай тургандыгын дагы эскертип өтүштү. Өткөн жумадагы суук жөнүндө айтып калдыңыз, Гүлжан. Бир эле күн болду окшойт, ушул аябай суукчу. Эртеси күнү эле эчтеке болбогондой эле чайыттай ачык болуп калды го. Бул эми Бишкек тууралуу жөнүндө сөз болуп Бишкектеги, ал эми региондордо же болбосо аймактарда кар жаап, ала бел ашуусунда, төө ашууларында автоунаалардын кезектешип тургандыгы тууралуу дагы маалыматтар келип жатпайбы? Гүлжан, Бишкектин кайсы бир аймагында деле кар жааган турбайбы? Мисалы, биз жакта кар таптакыр жааган жок. Сиз каердесиз? Биз өйдө жактабыз, тоо тарапта. Мен ушул Facebook'тагы маалыматтарды окуп калдым. Ол 5 күнгө чүйдүн бир катар жерлерине кар жааптыр кадимкидей эле. Эми баягы салган тамы жок, кылган камы жок, алган даны жок, баккан малы жок, мал багаарга алы жок, көзү башын көгөртүп, баягы көгөн байкуш кантты экен деп улуу ойчул болочокту көрө билген, акылмандыгы менен таанымал, айтылуу Асанкайга айтмакчы. Кыштын камын ким кандай көрдү? Октябрь башындагы суук бир сынап өттү окшойт, Көмүрүңдү камдадыңбы, үйүңдү жылууладыңбы деген сыноолор болду көбүбүздө. Эми мына ушундай нерсе башыбызга түшмөйүнчө даярдыкты көрбөйт экенбиз да. Өзгөчө кыргыздар, Жайлоодо бала кезде ошол көгөндү көп эле кармадык эле, бирок көзүнө баам салбаган экен, Гүлжан, сен айткандай. Тостоюп турчу эле, адатта көлөмү жагынан чымындан бир топ эле чоң эмеспи көгөн. Куйругунан байлап алып учурчу элек. Негизинен туура айтасыз. Буту жок, колу жок. Баягы жылан, байкуш кантты экен деп жомоктордо жылдардан бир жылдарында кайсы бир падышалыктын доорунда деп баштагандай Асанкайгыдагы кайсы бир жылдары кар калың жаап, кычыраган суукта адамдарга эле эмес, жер жүзүндө жашаган жан жаныбарларга, макулуктарга жанын ачып, мына ушундай бир ыр чыгарган экен. Аба ырайы ар дайым актуалдуу болуп келген. Аба ырайына карап кыргыздар турмуш шартын ыңгайлаштырып жүргүзүп келген эмеспи? Мисалы, ушул синоптиктердин маалыматтарын биз сөзсүз түрдө угуучуларыбызга дайым тааныштырып келебиз. Бирок бул нерсени кыскача жаңылыктардан кийин, анан саат программанын ар жарым саатында жаңылыктардан соң орун аларын угармандарга айтып өтөлү. Адатта бул мезгилде бизге жаңылык менен тааныштыруу үчүн мээрим келип калчу эле, же болбосо Бакыт Тапаев кесиптешибиз. Мен сиздин колуңузда жаңылыкты көрүп алып ойлоп атам. Сиз өзүңүз тааныштырасызбы деп тааныштырып коеюн деп Аба ырайы тууралуу дагы сөз түрдө айтып өтөсүз да. Албетте, бул жаңылыктын соңунда орун алат. Микрофон сизде. Рахмат. Президент Садыр Жапаров 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык элдин биримдигин, маданияттар аралык жана диндин ортосундагы ынтымакты камсыз кылуу, мамлекеттик конфессиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, мамлекеттин светтик негиздерин чыңдоо жана Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу максатында чыгарылды.
Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого 78 талапкер катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Талапкерлерди көрсөтүү 13 октябрда саат 18:00 аяктайт. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54-тү партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров алдыда парламенттик шайлоого даярдык боюнча социалдык баракчасында өз пикирин жазды. Президент мындан ары бардык шайлоолор болушунча таза өтө турганын билдирген, саясий өнөктүктүн таза өтүшүнө болгон күч аракетин жумшай турганын, административдик ресурс таптакыр колдонулбай турганын айткан. Кайсы бир кызматта туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, дароо кызматтан алынып жоопко тартылат. Ага жараша эл дагы добушун сатпашы керек. Бул жолу парламентти люстрациядан өткөрүүгө шарт түзүп бердим деген мамлекет башчы. Женева шаарында Кумтөр маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду жыйынтыкталды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Маалымат кылайык, буга чейин кыргыз тарапка Центера компаниясынын жетекчиси Скотт Перринин түзүлгөн кырдаалды чечүү боюнча мүмкүн болгон бардык жолдору, анын ичинде жыйынтыгында Кыргызстан Кумтөр Gold компаниянын менчик ээси болуп калышы сценарийин дагы карап көрүү үчүн нейтралдуу территорияда сүйлөшүүлөрдү өткөрүү сунуш менен катары келип түшкөн. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен сүйлөшүүлөргө Кыргызстандын делегациясынын курамында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, башкы прокурор Курманкул Зулушев, Кумтөр Gold компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жана укук тармагындагы адистер жөнөгөн тараптар бири-биринин пикирлерин укту. Кыргыз тарап сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанды жана зарыл болгон учурда аныт улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен улантууга даяр деп айтылат маалыматта. Анкара шаарынын Түрк тарых паркында Кыргыз АССРнын эл комиссарлар кеңешинин биринчи төрагасы Жусуп Абдрахмановдун эстелиги ачылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев жана Этимезгут муниципалитетинин мэри Энвер Демирел эстеликке гүл коюп, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүсүнүн жаркын элесине таазим кылды. Түрк тарых паркы 2021 жылдын 29 августунда ачылып, анда түрк тилдүү мамлекеттердин негиздөөчүлөрүнүн, ошондой эле түрк дүйнөсүнүн атактуу өкүлдөрү Айтматовдун, Мактумкулинин, Кунанбаевдин жана түрк кагандарынын эстеликтери тургузулган. Жалпысынан паркта 200дөн ашык эстелик бар. Ош областында күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, областтын Алай районунун Бордөбө айылында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Россиянын Анапа шаарында өткөн Киношок кинофестивалында акыркы көч тасмасы мыкты музыка сыйлыгын жеңип алды. Акыркы көч тасмасын режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу тарткан. Кинофестиваль 25 сентябрдан 2 октябрга чейин өткөн. Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда кыз келиндердин күрөш боюнча Чүчү Кулак Аземи болуп өттү. Анда дүйнө чемпиондугуна катышып жаткан 3 кыргыз балбан кыздын алгачкы атаандашы аныкталды. 62 кг салмактагы дүйнөнүн учурдагы чемпиону Айсулуу Тыныбекова алгачкы жүрүшүн жарым чейрек финалда баштап, анда япониялык Нанока Азаки аттуу балбан менен кезгелет. 68 кг салмакта Мерим Жуманазарова түштүк кореялык Минджи Ха аттуу балбан менен кезгелет. 76 кг салмакта Эпери Медет кызы болгариялык Мария Арешкова менен кезгелет. Беттештер бүгүн 4 октябрда башталат. Эми жаңылыктар соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын билдирүүсүнө ылайык, доллардын курсу 84 сом 79 тыйын, евро 98 сом 20 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, теңгенин курсу 19 тыйынды түздү. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн Ысык көл, Чүй, Нарын областтарынын кээ бир райондорунда, тоолуу райондорунда кар жаайт. Ош Жалал Абад областынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй областында бүгүн 7-12 градус жылуу, Талас областында 6-11 градус жылуу, Баткен Ош Жалал Абад областында 15-20 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Ысык көл областында 9-14, Нарын областында 10-15 градус жылуу болот. Бүгүн 4 октябрда Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 10-12 градуска чейин жылуу болот. Мына ушундай урматтуу радио көрөрмандар, жаңылыктар менен жана биз жогоруда белгилеп өткөндөй аба ырайы тууралуу маалыматтарды алып алдыңыздар.
урмат, чындыгында эле бул аба ырайы тууралуу маалымат ар бир адамды таң эртең анан калса жумушка чыгып баратканда көбүнчө кызыктырып турат эмеспи? Кандай кийинсек, эмне кылсак депчи, колго бүгүн кол чатыр алсакпы деген сыяктуу. Урматтуу радио каармандар, буга чейин синоптиктер ансыз деле ушул октябрь айына боло турган аба ырайы тууралуу болжолдуу маалыматтарын жазган. Буга ылайык ушул жумада республиканын баардык аймактарында күн суук болот. Ошону менен бирге айрым райондордо, тоолуу райондордо дейли, мисалы кар жаайт экен. Жылуу кийиниңиздер, кыштын камын көрсөңүздөр керек. Жайдын күнү, демек бул дал ушул камкордукту азыртан эле кайрадан колдонуп, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар үчүн, жакындарыңыздын ден соолуктары үчүн дагы көрүп баштасаңыздар болот демекчибиз. Былтыр эсиңизде болсо керек, урмат, күз өз нугунда өттү эле. Баарыбыз тең деп туруп карасак, сентябрдай, октябрдай, ноябрдай болуп, мисалы үчүн алтын күз, коңур күз, кеч күз деп суктанып аттык элек. Мен мисалы эсимде, ушул ноябрь айында жалпы дарактардын баары тең жалбырактары сап-сары болуп, айлана сары түскө боелгондон кийин гана анан кийин суук түшүп кар жааган болчу. Эми бул жаратылыштын ар бир өзүнүн кубулуштары болот экен. Бир жыл эртерээк суук түшөт, бир жыл кечирээк суук түшөт дегендей, быйыл эми кандай болушу мүмкүндүгүн дагы синоптиктер билдирет болуш керек. Дагы бир маалымат менин дагы көңүлүмдү буруп турат. Кандай маалымат? Кызыгып атам. Кызыгып атасыз да, бул деген мына акыркы убакта биздин өлкөдө ушу жумушсуздуктардын саны көп болуп кетти. Мындай жумушсуздуктардын саны билесиз, өлкө көз карансын алган жылдардан башталган, союз кулаган. Андан кийин дал ушул тармактарда бир катар ушу кыскаруулар болгон, эмгек акы жок болду, айтор бир топ кыйынчылыктардан жумушсуздардын саны көп болгондагы, миграциянын башкаты дагы дал ошол жылдарга туш келет эмеспи? Эми мына ушуга байланыштуу дагы бир психологдордун айтканы кызыктырды. Кече мен интернетте карап отуруп ушул маалыматка бир көзүм түштү да. Мисалы, психотерапевт, психолог Элина Ландман мындай окуп калдым да. Айрым компаниялардын жетекчилери жаңы кызматкерлерди жумушка алууда сөзсүз түрдө ал адамдардын өң келбетине карап туруп, анан кийин боюна карап туруп алышат. Айрым компаниялар деп атасыз, баары эле эмес да. Баары эле эмес. Бирок негизинен ушундай экен да. Бирок бул деген жана эркектерге жана аялдарга дагы өзүнчө карата түзүлүптүр да. Мисалы үчүн бою узун эркектер жумуш берүүчүнүн көксөгөнүн тим эле издегендей эле болот экен. Бою узун эркектер мисалы үчүн өзүнө ишеними бекем, кандай киши менен болсо дагы бат эле тил табышып кетет деп психолог айтыптыр. Ал эми аялдарга келгенде алар арык чырайларга качырышат дейт. Эмне себептен андай десеңиз, толук аялдар өзүнө кам көрүүгө убакыт таппаган соң ишин кыйратмак беле дейт. Адатта жумуш берүүчүгө келбети жаккан кызматкерлердин башкаларга салыштырмалуу эмгек акысы дагы жогору болот экен. Албетте эми бул бизде кандай иштеп келет, аны өзүбүз деле жакшы билебиз. Негизи эле бизде көбүнчө билимге, адамдын акыл эсине жана иш тажрыйбасына көбүрөөк көңүл бурулат эмеспи? Айрым көпчүлүк мамлекеттерде, мындан башка бир катар компанияларда деле көбүнчө деле ушундайга көп маани беришет экен да. Адамдын иш тажрыйбасы, ал жумушту кандай алып кетет, анын өң келбети эмесчи, бирок деген менен бар экен. Жакшы, бирок аябай кызыктуу маалымат экен. Бул эми психологдордун баамында болуп атпайбы? Психологдордун баамында болот. Эми бул илимий иликтөөлөр, изилдөөлөр деп айтсак болот. Ойлонуп калдым. Бул жака жумушка бат эле алынгам да. Мисалы, экөөбүз жумушту кандай табат элек, эгер азыр издеп аткан болсок? Гүлжан, тапмакпыз. Кээ бир жумуш берүүчүлөр тескерисинче кыска бойлууларды көбүрөөк издейт турат. Анткени көпчүлүк учурда баягы кыска бойлуу адамдар башкалардан кабылбаш үчүн өзүн өстүрүүнүн үстүндө көбүрөөк иштеп, анан бир амбициясы жогору болот дейт. Дүйнөдө баягы кыска бойлуу адамдар арасында генийлер көп болгон деген маалымат бар. Ошол маалыматты мен да окуп калган элем. Мисалы, ошол маалымат анын дагы өзүнүн негиздемеси дагы бар экенин дагы айтып өтөм да. Мисалы, физикалык жетишсиздик менен байланышкан комплекстер болуп көрбөгөндө амбицияны пайда кылат деген психологдордун аныктамасына таянсак, амбициялуу адамдардын арасында Уинстон Черчилль, Улуу Британиянын мурдагы премьер-министринин бою 1 метр 66 сантиметр болгон. Так эле мендей ким?
Владимир Лениндин бою болсо Гүлжан 164 сантиметр. Менде эле экен, аныкы деле. Аныкы деле. Европадагы фашизмдин негиздөөчүсү Бенито Муссолинин деле боюнун узундугу 160 делсе, Тимуриттер империясынын негиздөөчүсү Тамерландын бою 1,45 сантиметр болгон дешет. Амир Тимур дүйнө тарыхындагы эң каартуу жана эң кыска бойлуу басып алуучу катары таанымал. Бул физикалык өксүкпү, бирок ким билсин, айтор табигаттан жаралган келбет, мүнөз, кыял десек болот. Лидерлик сапат болсо эле, бир өңүнө, боюна карабастан бир тарыхка из калтыра алган киши баягы эсте калат эмеспи туурабы? Бирок мен сизди бою кыскалардын катарына кошпойт болчумун, Гүлжан. Сизди бойлуу аял заты катары мен билем да. Эми бизде Кыргызстанда көбүнчө аялдардын жана эркектердин стандарт деп коюлчу бойлору белгиленген эмеспи. Көбүнчө 1 метр 60 сантиметрден 70 сантиметрге чейинкилер бул орто бойлуу деп саналат. 1,70-тен нары узун бойлууларга кирет да. 1,60-тан ылдыйкылардын баары тең кыска бойлуу деген чапалдаш бойлуу деп коебуз го бизде. Мына бул эми албетте психология илиминин аныктамаларындагы жокко чыгарууга болбойт. Аталган илим баягы индивидтин өзгөчөлүктөрүн изилдейт эмеспи. Психологдор да кыйын экен, Гүлжан, медалдын эки бети бар дегендей эле. Төгөлгөндөн тартып карыганга чейинки куракты биз мисалы университетте окуп жүргөндө психология сабагын өткөнбүз. Ошол ар бир куракты талдап, аны мындай эксперимент кылып, байкоо жүргүзүп, анан аягында келип туруп, мына ушундай илимий изилдөөлөрүнүн маалыматын ачыкташат да. Мына мисалы үчүн тарыхка таянсак, кыргыздардын жаралуу тарыхы дагы абдан терең эмеспи. Тарыхтагы эң көрүнүктүү орун бул Енисей дооруна туш келет. Улуу ушул мезгилдерде кыргыз каганаты түзүлүп, ал 1840 жылдардан, азыр карап турам, 920 жылга чейин созулган. Енисейлик кыргыздардын өң түс бөлүгү, мына бизге дайыма айтып келет го, көзү көк, өңү сары, бою узун болгон деп. Бизде деле азыр ушундай кишилерди, сен нукура кыргыз экенсиң. Ал эми кыска бой, бүтүк көздөр кийинки көчмөн жашоо, аны менен кошо пайда болгон бир ассимиляциянын себеби экени бул талашсыз. Мен көзү бүтүктөрдүн катарындамын да. Гүлжан, тарых демекчи, кыргыз мамлекетинин жаралуу тарыхы деле кыргыздар жөнүндө сөз болгондо Россиянын аймактарында бир катар коңшу мамлекеттердеги жер суулардын аталышы, кыргызча аталганы тарыхчыларды баягы көп ойлондуруп, тарых тастыктаса дагы кийинки геосаясат, чек аранын бөлүштүрүлүшү азыркы Кыргызстандын аймагын кыргызстандыктарга бир таандык экенин далилдеп турат эмеспи. Анан кыргыз мамлекеттүүлүгүнө 2200 жылдан бир топ эле ашты. 2200 жыл деп 2004-жылы белгилегенбиз. Ошол менен бирге мамлекеттүүлүгүбүздөн мурун пайда болгон байыркы шаарларыбыз дагы бар. Андай шаарлардын бири албетте баарыбыз жакшы билген Ордолуу Ош шаары. 2000-жылы 3000 жылдыгы белгиленген болчу бул шаардын. Мына бүгүн эртең 5 октябрда 3021 жылдыгын кайрадан даңазалап, даңктап турабыз. Анан калса 5 октябрда жогоруда айтып өткөндөй эле Ош шаарынын күнү. Ош шаарынын күнү. Мен мисалы Оштун 3000 жылдыгын кандай белгиленгендигин билем десем болот, урмат. Ошол күнү Ошто болчумун. Ош ишинидечи. 2000-жылы да бул. Ооба, 2000-жылы октябрда белгиленген. Күздүн майда жамгыры токтобой, ак жанына айланып, ага деле караган киши жок. Баарынын мындай маанайы шат, көчөлөргө эл батпайт, жамгыр болсо төгүп атат, мындай айтканда тынымсыз жаапчы. Стадиондо болсо шаңдуу, ыргуу, музыка, айтор мындай укмуштуудай иш-чара уюштурулган. Масштабтуу болгон. Масштабтуу болгон, шаардыктар менен келген коноктордун дагы маанайы башкача болгон. Көздөрүндө ушунчалык сыймыктануу, эргүү, сүйүнүч толуп тургандыгын көрүп, мен дагы өзүмчө кошо жетин албайлар менен ошо сүйүнүп, колумда кичинекей балам барчу, аны деле жамгырда карабай көтөрүп алып, мына ушундай деп. Жок дегенде кол чатыр бар беле? Кол чатыр, ооба, кол чатыр бар болчу албетте. Баарыбыз тең бир туугандарындай бала чакаларды ээрчитип алып барып көрүп келген элек. Кечинде андан өткөн бир укмуштуудай болгон бир салтанат өткөн. Эми өзүм Ош облусунун аймагында туулуп, ушу шаарга тамтың баскан кезден баштап, мектепти аяктаганга чейин Ош шаарына мындай качан пайда болгонуна эч маани бербепмин. Мына ошол тарыхый чыгармаларды окуганда байыркы шаар экенин билчүмүн, бирок канча жашка чыкканын, качан пайда болгонун, кайсы кылымдарда негизделгенин мындай маалыматым болбогону менен ушу 3000 дегенде абдан таң калгам.
ошондо билген экенсиз да, байыркы. Ошондо билгем. Чындап байыркы шаар экенин ишенем. Себеби дегенде ал жерде байыркылыгын далилдеген дагы бир топ, мисалы үчүн Сулайман тоонун эле өзү эмне. Дал ошол Сулайман тоо жөнүндө дагы андан башка дагы мисалы үчүн тарыхый чептер бар болчу. Ошол 4-5 кылымдарга таандык болгон, мисалы үчүн алардын айрымдары бүгүнкү күндө аты дагы деле бар. Бирок ошол коргон болобу, чеп болобу мен өзүм мындай көргөн эмес экем да, окуп жүрөмүн. Алар ошол реставрацияда болгон деп айтып жүрүшөт, реконструкция иштери дагы болуп келген деп айтышат. Анда эми азыр биз мына ушул шаарды күнүн белгилей турган 5-октябрга белгилей турган даярдыктар иштери тууралуу шаар жетекчилигинен же бийлигинен угуп албайлыбы? Кандай дейсиз, Урмат? Жакшы болот, бирок мен мындай карап көрсөм, Ошко бара элекмин. Чындап сиздин айткандарыңыз аябай кызыктырып атат. Анан буга чейин дагы достор, тааныштар барганда чыныгы мындай байыркы шаар, таза шаар деп аябай айтып калышат. Анан бир барып келишим керек деп. Барып көрүп келбесеңиз болбойт. Себеби дегенде 2000-жыл менен азыр 2021-дин ортосунда абдан чоң айырма бар. Шаар абдан өнүккөн. Баягы кичинекей тар көчөлөр жок, азыр кеңейип калган, баардыгы көрктөндүрүлгөн. Мисалы үчүн Ош шаары ыкчамдык менен өнүгүп бараткан Кыргызстандагы калкынын саны боюнча 2-орунда турган шаар, мамлекеттик деңгээлдеги. Анан расмият алыштарда аны өлкөнүн түштүк борбору деп атап коебуз, Баягы кууш, асфальт бир сезилбеген, бирок таң атпай суу себилип таза шыпырылган көчөлөр саналуу эле деп айтылып келет эмеспи? Анан аймагы кеңейген, заңгыраган имараттар, көчөлөр кеңейип Кооз шаарыга айланып бараткандагы айтылат. Эми 3021 жылдык тарыхы бар Ош шаары эртең кандай деңгээлде белгиленип жатканы тууралуу сиз жогоруда айтмакчы. Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова менен байланышып, маалыматтарды алып, бир канча суроолорубузду берип алалы. Гүлжан, кандай дейсиз? Режиссерубуздун белги бергенине караганда Венера Кадышевна биз менен түз байланышта. Ош шаары тууралуу, мисалы үчүн менин автордук чегинүүм дейинби, сүйүктүү шаарыбыз болгон толгонубузду дагы Венера айым уккан болуш керек. Кутман таңыңыз менен, Венера Кадышевна. Барсызбы байланышта? Саламатсыздарбы? Кандайсыз, Венера айым? Оштун таңы менен. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн Оштун таңы өзгөчө атса керек. Себеби майрамга даярдыктар өзгөчө. Мындай бир тарыхый маанидеги дата кандай белгиленет деп турасыздар? Ош 3000ден эмнеси менен айырмаланат болду экен? Рахмат, кадырлуу кадырман кыргыз элим, урматтуу радио көрөрмандар. Баарыбызга белгилүү болгондой, Ош шаарынын 3000 жылдыгы 2000-жылы абдан жогорку деңгээлде белгиленип, анын саясий мааниси зор болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгына ылайык 5-октябрь күнү салтанаттуу белгилөө соңуна чыгып, ошол күндөн тартып мына бул күн шаар күнү катары жыл сайын белгиленип келет. Бул иш-чараны өткөрүү бул мамлекеттүүлүктү чыңдоо, улуттар аралык биримдигин бекемдөө максатын көздөгөн десем жаңылышпайм. Андан калса бүткүл Кыргызстан даярданып, оюн зоокторду гана уюштуруу максаты коюлбастан, саясий өнүктөгү иш-чара катары бааланып, Ош шаарына түштүк борбор катары зор маани берилип, бул 2 жыл ичинде шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу жаатында мурда болуп көрбөгөндөй демилгелүү иштер жасалды. Жаңы көп кабаттуу имараттар курулуп, жолдор реконструкцияланган. Мындан тышкары Сүйүнбаев атындагы борбордук стадион жаңыланды, Оштогу ипподром дагы калыбына келтирилген. Ал эми Ош шаарынын тарыхый археологиялык өтмүшүнө, маданиятына, салт санасына жана географиялык жагымдуу абалына арналган эл аралык илимий практикалык конференция болуп өтүп, бир катар биздин окумуштуулар өздөрүнүн макалаларын жарыялашып, көптөгөн китептери жарык көргөн. Ош 3000 деген юбилейлик медаль дагы даярдалып, бул Кыргыз Республикасынын, анын ичинде Ош шаарынын өнүгүүсүнө барандуу салым кошкон жарандарга ыйгарылган да. Ош 3000 ири саясий маданий иш-чарасына чет өлкөлөрдөн көптөгөн дагы коноктор чакырылып, Пакистандын премьер-министри Беназир Бхутто да катышкан. Мындан сырткары Ош шаарынын
тарыхын изилдеген Санкт-Петербургдук окумуштуу тарыхчы археолог Юрий Заднепровскийдин эсериги биздин бул Ош шаарынын мэриясынын имаратынын оң капталындагы бактын баш жагына да орнотулуп, бул дагы бул чоң бир салым болгон. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул Орто Азияда кийин Бухара, Самарканд сыяктуу байыркы шаарлардын күн белгилөө жараянын башталып, демек бул Ош шаарынын 3000 жылдыгын өткөрүү Кыргызстан үчүн эл аралык аренага чыгуунун дагы бир чоң кадамы болгон деп баса белгилегим келет. Венера айым, бул жолкусунда кандай даярдыктар болуп атат? Бул жолку мааракенин бир өзгөчөлүгүн айтып өтсөңүз. 21 жылдыгын белгилөө алдында турабыз. Буюрса эртеңки иш-чарага дагы бизден чоң өнүккөн өлкөлөрдөн, Россия Федерациясынын Новосибирск шаарынан, Өзбекстан Республикасынын Андижан облусунан расмий коноктор келүүдө, Бишкек шаарынан жана биздин жети баандын президенттин облустардагы карым укуктуу өкүлдөрү да катышуу күтүлүүдө. Иш-чаранын алкагында Бишкек шаарынын мэриясынын, Новосибирск шаарынын мэриясы жана Андижан облусунан акиматтар менен кызматташуу боюнча меморандумдарга кол коюу азем болот. Андан калса Ош шаарынын жашоочуларына жана конокторуна майрамдык маанай тартуу максатында эртең менен буюрса Ош шаарында мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин баардык ишканаларын эмгек жааматтарынын катышуусунда парад, жүрүш парад өткөрүлөт. Ал эми кечкисин чоң программада шоу-концерт да уюштуруп берилет. Бул концертибизге Россия Федерациясынан Динамит группасынын Идия Зузун деген солисттер катышат. Өзбекстандан Севинч Маминова деген ачылар чакырылган. Жана да биздин өзүбүздүн эстрада ырчыларыбыз да келет. Буюрса шаар тургундарына баарына келип, жакшы маанай менен бул жакшы Венера айым, Севинч Муминованын чыны күйөрманымын да. Барып келет окшойм, Ошту көргөнчө Севинчти да көрүп. Бир отур иш-чараны бизге чагылдырып да бересиз да. Эми Венера айым, мисалы үчүн Ош шаарын Сулайман тоосуз элестетүүгө болбойт. Мисалы канчалык шаар өнүкпөсүн, өспөсүн, бирок байыркылыгы да сакталып калыш керек да. Мына ошол Сулайман тоо айтып бериңизчи, канчалык коргоого алынган? Кайталап коесузбу суроңузду? Сулайман тоонун коргоо иштери боюнча айтып бериңизчи. Сулайман тоонун коргоо иштери боюнча айтып кетсек, бул Сулайман тоо өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ЮНЕСКОнун корук зонасына кирген, корук зонасы бар, андан сырткары буферный зона деп айтылат. Мунун реконструкциялоо азыр бүгүнкү күндө кечүү эле Маданият министрлиги жана Бишкектеги Жерелдин Жумабаев баштаган институттар, ЮНЕСКОнун өкүлдөрү менен буюрса бул буферный зона боюнча реконструкциялоо иштери, сүйлөшүүлөр биздин архитектура мэриясы тарабынан отурундулуп сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Бул биздин кандай регенерация жолу менен бул буферный зоналарды, точечный объекттерди белгилөө башталат. Буюрса ошол 5-6 айдын ичинде чоң иштер башталууда деп айтсам жаңылышпайм. Да, кыскача Венера кадышына токтоло кетсеңиз, мисалы үчүн 4-чү биздин заманга чейинки кылымдардагы 4-чү 5-чи кылымга таандык бир топ чептердин калдыктары сакталганы маалым. Алардын абалы кандай? Жогоруда бизде урматтыкпай сөз кылып кетти элек мына ушундай. Эми алардын абалы бүгүнкү күндө эми мүмкүнчүлүккө жараша сакталып, абдан маңдагы жасалып келүүдө. Ошол үчүн бул реконструкциялоо ишин биздин урматтуу мэр Алмазбек Шембекович колго алып, азыркы күндө полный деген бул иш жүргүзүүнүн алдында турат. Аны дагы иштин жүрүшүндө дагы өзүңүздөргө дагы
айтылып турат буюрса. Эми ушул ак бура дарыясында айтпай кетүүгө болбостур. Жакында эле ушул Ош шаарын бөлүп аккан айтылуу Ак бура дарыясынын жээгинде мажурум талдар кыйылып жатыптыр деген маалыматтар тарады. Эмнеге? Ал бул боюнча менин маалыматым жок экен. Биз өзүңүздөр билесиздер, мен да жакында эле дайындалдым. Ал боюнча биздин өзүбүздүн бул багытта иштеген вице-мэр бар. Ал киши кененирээк маалымат берсе керек эле. Бирок мен сөзсүз түрдө бул жооп алып берип коесуздар, сөзсүз. Буюрса сиздерге маалымат. Чоң рахмат, Венера Кадышевна. Мына ушул даярдыктар күч болуп, эртеңки майрамды жакшы өткөрүп алыңыздар. Сөзсүз биз дагы биринчи радио майрамга баам салып, жаңылыктарды алып берип турууга ар дайым даярбыз. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз жагымдуу маалыматыңыз үчүн. Мына угарман, Ош шаарынын 3021 жылдыгы белгилене турган болууда. Күнөстүү ордолуу Ош шаарыбыз өнүксүн, өссүн дейли шаардыктарды 5 октябрь Ош шаарынын күнү менен дагы куттуктап кетели. Биз менен түз байланышта бул тууралуу кеңири маалымат берген аталган шаардын вице-мэри Венера Рыскулова болду. Бишкекте саат туп-туура 7:30 болду, Гүлжан. Биз болсо уктуруубузду уланта беребиз. Канатты көрбөсөм жаңылыктарга кезек келип калган деле байкабай калмак экен. Себеби энди Ош шаары жөнүндө анан калса бул мажурум тал Ош шаарынын керемети, символу деп да ырлар айтып жүрөт эмеспи? Жогоруда Ак буранын жээгинде мажурум талдар кыйылып жатыптыр дегенде менин дагы жүрөгүм ооруй түштү. Мына ушул мажурум тал менен кошо эле бир шаардын көркү кошо бузулуп кетчүдөй болупчу. Себеби ал дарыянын көркү да. Дарыянын көркү негизи эле Ошто мындай Ошту мажурум талсыз элестеткенге болбойт. Абдан көп мажурум талчы. Эми канат мажурум тал деп өзүңүз да келип калыптырсыз, кандай Всем доброе утро, всем доброе утро. Да, сегодня уже 4 октября, понедельник. Как считается, что понедельник, говорится, обычно день тяжелый, но надеюсь, что сегодняшний понедельник не будет тяжелым, и вся эта предыдущая неделя будет для всех нас и для всех наших радиослушателей приятной на все события. Канат, өзүңүз Ошто болдуңуз беле? Мисалы Гүлжан сонун кызыктуу маалыматтарды айтып менин көзүмдү кызыктырды. Да, к сожалению, вот я не был еще в городе Ош, в Ошской области. Куда я выезжал, самые дальние дистанции, это Европаны кыдырып жүрөсүз. Ну вот и да. Ошко барып аптырсызбы? Да, вот так и бывает. Это как, помните, в «Алхимик» такая была книга, Консуэл «Алхимик». Он хотел найти счастье, я отправился в разные страны, ездил, работал там. В итоге что? Не нашел там счастья, приехал к себе обратно домой и нашел счастье возле своего дома. Так что действительно надо, да, следующие мои, ну, например, выходные длинные какие-нибудь или в отпуск, я обязательно съезжу по всем уголкам нашей страны и даже, может быть, сделаю какой-нибудь интересный репортаж. Кандай жаңылыктарыңыз бар? Да, есть новости, есть. Вы, наверное, если останетесь на некоторое время со мной, все это услышите в рамках новостей часа. В Бишкеке 7 часов и 32 минуты. Президент Садыр Джапаров прокомментировал предстоящие выборы и ситуацию с ценами на продовольствие. Глава государства отметил, что отныне все выборы будут максимально чистыми. «Я сделаю для этого все возможное. Административный ресурс вообще не будет использоваться. Чиновники, которых уличат в поддержке некой партии или кандидата, будут немедленно уволены и привлечены к ответственности. Соответственно, люди не должны продавать свои голоса. На этот раз я дал возможность провести иллюстрацию парламента». Глава государства отметил, что в результате в парламент придут депутаты, пользующиеся реальной поддержкой людей. Он также добавил, что с момента вспышки коронавируса прошло 1,5 года, все страны закрыли свои границы, торговля замерла, поэтому дорожает не только у нас в стране, но и во всем мире. Конечно, в этом случае налогов и таможенных пошлин будет меньше, казна останется незаполнена, однако мы днем и ночью пытаемся остановить рост цен и удержать их в определенных пределах. Борьба с пандемией не прекращается. Мы выделили деньги из казны и закупили вакцину. В некоторых странах вакцинация проходит платно, а у нас есть люди, которые не хотят проходить бесплатную вакцинацию. Если мы как можно раньше остановим коронавирус, тогда и мировые державы откроют свои границы. Несмотря на все трудности, мы повышаем пенсии и зарплаты, мы укрепляем наши вооруженные силы, строятся дороги. Все, что мы делаем, идет на благо людей, государства и наших потомков. Спустя время нам не будет стыдно за то, что мы сделали сегодня.
сегодня. Не беспокойтесь, все будет хорошо, нужно время, сказал Садыр Джапаров. Президент Садыр Джапаров прокомментировал переговоры по Кумтору в Женеве. Переговоры в Женеве прошли не по нашей просьбе, а по инициативе Центера. Об этом на своей странице написал глава государства Садыр Джапаров. По его словам, в составе кыргызской делегации участвовали 4 человека. По поводу того, что LBMA отказалась принимать наше золото, нашим гражданам, поднимающий ажиотаж, что, мол, теперь мы не сможем продать свое золото, хочу сказать, не волнуйтесь. Золото всегда найдет свой сбыт. Покупатели стоят в очереди. Есть также те, которые говорят, что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде. Мы не проиграем, мы выиграем. Хорошо, допустим, нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они что, перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатства наши и, наконец, люди наши. Главное, чтобы была поддержка народа. Мы сейчас добываем золото и продолжим это делать. Никто не сможет нам препятствовать, написал глава государства. И к другим темам. В Бишкеке проходит масштабная выставка «Органик Экспо 2021». Накануне посетителям выставки представили приготовление средств защиты растений в домашних условиях для органического сельского хозяйства. Это проект «Койка», а также приготовление войлочных изделий. Кроме того, на выставке ярмарки представлена органическая сельскохозяйственная продукция и производителей и переработчиков Кыргызстана. Выставка-ярмарка организуется Департаментом органического сельского хозяйства Министерства сельского водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества «Койка» в Кыргызской Республике. Российские военнослужащие Объединенной российской военной базы оказали гуманитарную помощь находящейся в трудном положении многодетной семье в Кыргызстане. Как сообщили в пресс-службе военной базы в Канте, к командованию Объединенной российской военной базы обратилась семья из 7 человек, где 5 человек – это несовершеннолетние дети, с просьбой оказать помощь. Российские военнослужащие организовали сбор теплых вещей и продуктов питания, а затем передали нуждающейся семье. Глава семейства поблагодарил военнослужащих за оказанную помощь. Объединенная российская авиационная база Кант является частью коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Определилась первая соперница Айсулу Тыныбековой на чемпионате мира по спортивной борьбе в Норвегии. 3 октября в Осло состоялась жеребьевка участниц турнира по вольной борьбе среди женщин. В составе сборной Кыргызстана выступят 3 спортсменки под руководством главного тренера Нурбека Изабекова. Действующая чемпионка весовой категории до 62 кг Тыныбекова стартует со стадии 1/8 финала. Ее соперницей станет Нонока Озаки из Японии. Айсулу Тыныбекова стартует сегодня, 4 октября. Также определились соперницами Рим Джуманазаровой. Ею стала спортсменка из Кореи Минджиха и Айпери Медеткызы, которой будет противостоять Мария Орешкова из Болгарии. На 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 4 октября, в мире случаев заболеванием COVID-19 зарегистрировано 235 миллионов 716 тысяч 492. Летальных исходов 4 миллиона 815 тысяч 847. Выздоровели 212 миллионов 580 тысяч 311 человек. По данным Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 в Кыргызстане, на вчерашний день, 3 октября, было зарегистрировано 60 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Летальных исходов не зарегистрировано. Выздоровело 86 пациентов. Стоит отметить, что 4-е сутки подряд в Кыргызстане не регистрируется летальных случаев от коронавируса. Напомним, Республиканский штаб сообщал о последнем летальном исходе 29 сентября. Смерть человека была зафиксирована в Чуйской области. Болевший не был вакцинирован. Таковы новости на этот час. Далее о погоде. Сегодня, 4 октября, днем в отдельных районах Чуйской, Сыкульской, Нарынской областей дождь, в горных районах снег, в горных районах Ошской, Джалабадской областей снег, в зоне земледелия Ошской, Джалабадской области и в Таласской области без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области плюс 7,12, Таласская область плюс 6,11, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 15,20, Исыкульская область плюс 9,14, Нарынская область
область плюс 10-15. В Бишкеке сегодня без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем сегодня в столице плюс 10-12. Мы продолжаем нашу эфирную работу, не переключайтесь, и дальнейшее времяпровождение с нашими радиослушателями я передаю к моим коллегам. Рахмат, саат 8:30 келесиз буюрса. Обязательно. Күтөбүз. Обязательно. Сизге ийгилик каалайбыз. 7:09 өттү. Биз болсо уктуруубузду улантып беребиз. Жалпы угармандарыбызды дагы чакырып өтөлү. Биз менен байланышуу телефондорубуз дагы бар экенин. Эгерде биз талкуулап жаткан темага өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди кошом десеңиз, же балким таңкы бурулушка биринчи радиого айта турган сунушуңуз болсо, анда 0312 39 21 90 жана уюлдук телефон аркылуу чалам десеңиз 0502 39 21 90. Андан сырткары биз Facebook баракчасы аркылуу онлайн чыгуудабыз. Бул жактан дагы өзүңүздүн комментарийиңизди жазып калтырсаңыз болот. Түз эфирде окуп коюуга, анан жооп берүүгө даярбыз. Туура айтасыз, урмат, сиз ушул сааттарга алынган жаңылыктар, аба ырайы тууралуу дагы маалыматтарды берип калчу элеңиз. Мындан сырткары валютанын курсу менен да тааныштырсаңыз. Эми ушул Албетте. маалыматтарыңыз барбы колуңузда? Башка учурдагы аба ырайынан айырмаланып, биз бул саатта ушул тапка азыркы 7:40 карата аба ырайы жөнүндө маалымат беребиз. Мисалы, азыр Исфанада Баткенде 8 градус жылуу болуп турат. Баткендин өзүндө 12 градус жылуу болсо, Гүлжан, Оштун өзүндө 13 градус жылуу болсо, Кара сууда 14 градус нөлдөн жогору, Өзгөндө дагы 14 градус болсо, Ноокатта 10, Гүлчөдө 9 градус жылуу болуп турат. Ал эми Жалал-Абадта ушул тапта 16 градус жылуу болсо, Токтогулда 20 градус нөлдөн жогору болуп турат, Чаткалда 8 градус. Ал эми Таластын Бакай-Ата районунда жана Кызыл Адырда 1 градус нөлдөн жогору көрсөткүчүн көрсөтүүдө. Саат 7:41 карата Нарын шаарында 9 градус жылуу болсо, Ат башыда 6 градус нөлдөн жогору, Чаекте 13 градус жылуу. Ал эми Ысык көл жергеси тууралуу айта турган болсок, областтын борбору Каракол шаарында азыркы тапта 11 градус жылуу болсо, Чолпон Ата шаарында 14 градус нөлдөн жогору, Чоң Кеминде, Шабданда 7 градус жылуу болуп турат. Ушул тапта Суу Самырда 9 градус, Төө Ашууда 1 градус нөлдөн жогору болсо, Ысык Атада 6 градус жылуу болуп турат азыркы тапта. Ал эми Ала Арчада 4 градус нөлдөн жогору болсо, Бишкек шаарында мына ушул учурда 8 градус жылуу болууда. Валюталардын курсу? Улуттук банктын билдирүүсүнө ылайык, мына доллардын курсу бул 2 октябрдагы маалымат болуп атат. Бүгүн жаңылана элек 84 сом 79 тыйын болууда. Евронун баасы 98 сом 20 тыйын болсо, рубльдин баасы 1 сом 16 тыйын, ал эми теңге 19 тыйынга бааланууда. Мына ушундай маалыматтар, урматтуу радио угармандар, бүгүн акча алмаштыруу планыңызда бар болсо, анда бул маалыматтар керегиңизге жарайт. Балким ошол жерлерге барганда жаңыланганда маалыматтар чыгышы мүмкүн. Бүгүн дүйшөмбү күнгө карата урматтуу радио угармандар, биз болсо уктуруубузду уланта беребиз. Эми азыркы алдыда талкуулана турган темага да өтсөк. Ооба, биздин кийинки темабыз, урматтуу угуучулар, ден соолук кадырын оорукчан жан билет. Оорунун кадырын боорукер жан билет деп ырсаптарында айтылат эмеспи, Гүлжан? Бул сөздөр демекчи, баягы ооруп турганда оорукана, ошол эле ак халатчандар, анан дагы бир дары-дармек биринчи кезекте эске келет. Менде ушундай, сизде кандай? Туура айтасыз, адам ооруганда биринчи кезекте эле көзүбүзгө ак халатчандар тартылат эмеспи? Андан сырткары айрым учурларда дейбизби, же дайым эле дейбизби, өзүбүз бир мындай бир жакшы эмес сезип турган учурда дароо эле аптекага барып туруп, дары алып колдонуп баштаганда датыбыз бар эмеспи? Башым оорутат деп эле ситрамон ичип баштайбыз. Бир аз кан басым көтөрүлүп кетти, ошойт деп ак ылайык дарыларды ичип баштайбыз. Бирок дарыгерлердин айтымында ал дарылардын баарын тең эле өз алдынча колдоно бергенге болбойт. Балким ден соолуктун башка жагынан дагы бир мүчүлүштүктөр болуп, кайсы бир жерибиз ооруп тургандыр, биз көнгөн адат боюнча эле колубузга тийген дарыны шыпа болуп кетет деп ичип кое берет экенбиз. Бирок таптакыр дары ичпей эле айыгып кеткендер жок эмес? Мындайлар бар болгон. Себеби дегенде эч жери оорубаган адамдар болот экен да. Ал турсун кадимки сасык тумоо менен да оорубаган адамдар бар экен. Бирок алар үчүн эмне коркунучтуу? Кокусунан бир тиш ооруйбу же ич ооруйбу, ал адам көтөрө албайт экен ал ооруну. Бизде бир ушундай окуя болгон, менин айылымда бир чоң энебиз бар эле, абдан чуркап жүргөн, ал 70ке чыкса да чуркап жүрөт эле. Анан ушуну айтып калчу, бул
сасыктоо менен да ооруган эмес бул аял деп. Бир күнү карасак эле көзү өтүп кетти. Көрсө ал ушундай бир жөнөкөй эле бир дарылана турган оору менен ооруган экен, көтөрө албай калыптыр деп айтышкан. Демек ошонун баары чогулуп бир ушундай да бир кооптуулугу бар экен да. Эми алдыда боло турган сөз тема тууралуу айтканда, мына ушул баа саясаты жөнүндө сөз болмокчу. Баа саясаты демекчи дары-дармектерде баалардын ушундай жасалма баа болуп жаткандыгы, андан сырткары ушул аптекаларда ар ким өзү ар кандай бааларды коюп алгандыгы дагы калктын арасында көп суроолорду жаратып, нааразылыктарды да жаратып келбеди беле урмат. Бул айрыкча ковидте дагы байкалган. Ковид учурунда бир катар дарылардын баасы абдан көбөйүп кеткен. Ал учурда көз иштеп турбадык белек. Кандай гана ызы чуу болушуп, Россиядан, башка аймактардан ушул жүргөн, ал жакта эмгектенип жүргөн биздин мекендештер дарыларды салып, туугандарына берип, айтор бир топ ызы чуу болду эле. Эми мына ошол ковид демекчи дал ушул жасалма дары-дармектердин пайда болушун дагы аныктаптыр. Эми бул боюнча билесиз, буга чейин ушул Азиядан Африкага чейин коопсуздук кызматкерлери 10 миңдеген жасалма дарыларды, бет каптарды, анан дагы ушул бир ковидтен айыктырат деген бир жалган препараттарды дагы конфискациялаган буга чейин маалымдаган болчу. Ал эми Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму болсо, жасалма дары-дармектердин соодасы жылына 30 миллиард доллардан жогору экенин отчетунда билдирип, коркунучтуусу мындай дарылардын соодасы Кыргызстан сыяктуу мындай өнүгүп келаткан өлкөлөрдө күч алгандыгын көрсөткөн. Жетпей жаткансып, ал жасалма дарылардын баасы да жогору болгону айтылат. Бул нерсени эми биз жүргүзгөн сурамжылоодо көпчүлүк жарандар белгилеп өтүштү да. Мисалы, коронавирус учурунда баягы баалар жогорулап кетти дешти. Айрымдар болсо башка баягы азык-түлүк же болбосо бензин, лүүч майлоочу майлардын кымбаттап атканына байланыштуу эле дарылар жөн эле көтөрүлүп кетти окшойт деген бир ар кандай божомолдорду айтышты да. Анан ушул сурамжылоого кезек берип туруп, анан адистин өзүнөн жооп албайлыбы? Ушул дарыларды баасын турукташтыруу боюнча бир жыйын өтүп жаттыр да. Ошол жыйында эмне кандай жыйынтык болду? Эмне маселелер айтылды, Анда сурамжылоонун биринчи калы, анан адис менен байланышалы. Кымбаттап атат. 30 сом, 50 сом, 100 сомго чейин кымбаттады. Себеби бензин кымбаттап эле баардыгын кымбаттатып атат. 800 сомдук аллергиянын дарылары 1000 сом болуп кетти. Аспирин, аналгинди биз нормально эле алып атабыз, кымбаттабай эле. Анан качан кымбаттады билбейм, мен бир жума мурун алдым. Аспирин, аналгин, парацетамол деген дарыларды. Кашля мурункудай эле. Дары-дармек эмес эле бүт эле кымбаттабады. Продукты питанияң кымбаттады, кийим кымбаттады, дарың бир эмес 3 эсе бир 10 эсеге чейин кымбаттады го. Негизи алып атасызбы аптекаларда? Алып атабыз. Байкадыңызбы кымбаттап? Ооба. Кымбаттап атат о. Эми мен көпчүлүгү көз оору дарыларын эме кылам да, алам ошону. Кымбаттап эми арам түшүп жакшы болуп калдык. Кичине пенсия алганыбыз 3000 сом эмне. Мурун мен баягы күнү жайында 830 калганмын. Азыр өзүнүн баасына келе баштады. Ортодо канча болуп калды эле? 1000 сом болуп кетти эле. Жок, 1000 сом болгон жок, где-то 800 болгондо 300 сомдой разница болгондо азыр кайра 500 ордуна келди. Дарылардын кымбаттап атканын байкап эле атабыз. Жанагы постоянно эле колдонуп жүргөн дарылар, кайсы антигриппин, парацетамол, жана стромондордун деле 5-10 сомго кымбаттап атканын байкап калгам да, азыр кандай билбейм, бир ай мурун алган болчумун да. Дарылар кымбат да энди. Антигрипп, парацетамол ошо кымбаттап кетти да. 5 сом кымбаттап. Урмат, бул жогоруда айрым шаар тургундары сөздөрүндө белгилеп өткөндөй, негизи эле ар аптекада баа ар кандай. Мисалы үчүн мен жашаган үйдүн алдында аптекада ар дайым жогорку баадагы бир жок эле дегендер 10 сом, айрым учурларда 100 сом кошуп берген учурлар болот. Мына Чүйгө келсең, көчөсүндөгү аптекалар көп го, ал жерге келсең арзаныраак ал дарыларчы. Бул ушул өлкөдө баа саясатында туруксуздук же болбосо мындай айырмачылыктар бар экендигин ачыктап турат. Негизи ушул кайсыл аптека болбосун баарында бирдей баа болуш керек болчу. Анан жогоруда белгиленгендей эле жанагы көп өтүүчү дары-дармектер бар го, аспирин, парацетамол деп атат, ошолордо да айырма бар деп айтып атышпайбы? Бишкекте ушул дары-дармектин баа саясатын жөнгө салуу боюнча жыйын өткөнү маалым болду өткөн жумада. Ошол маалыматтарга караганда бул иш-чара Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун техникалык көмөгү менен өткөн. Анда кандай маселе каралып, эмнелер талкууга алынганын биз Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин директорунун орун басары Чынара Мамбеталиевадан угуп албайлыбы, Гүлжан?
Саламатсызбы, Чынара Мырзахматовна, сиз бизди угуп жатасызбы? ооба, саламат. Саламатсыз. Биз да сизди угуп жатканга кубанычтуубуз. Мына дары-дармектердин тууралуу биздин айрым радио каармандардын да салынган сурам жолоонда уктуңуз. Бул арада биз дагы бир катар маалыматтарды айтып өттүк. Эми ушул дары-дармектердин баасы жөнгө салынат экен деп угуп жатабыз. Ал кандайча ишке ашышы мүмкүн? Саламатсызбы, урматтуу угармандар. Дары-дармектин Чынарым Чынарайым, Мырзахматовна. байланыш жакшы болбой атат бир жерге. жакшы болбой атат. Сизди биз жакшы уга албай атабыз. Азыр кандай болот? Эми Жакшы болду эми. Дары-дармектин жүгүртүшү камсыз кылуу боюнча мыйзам кылып, басым чектөө боюнча токтом кабылданды. Бул 28-июль, ушул жылдын 28-июлдө 579 деген Кыргыз Республикасынын Кабинет министри Кыргыз Республика дары-дармектин баасы жөнгө салуу убактылуу эрежелери бекитилүү жөнүндө ушундай токтом кабылданды. Ал токтом боюнча дары-дармектерге бааларын чектөө киргизилет. Мисалы үчүн бул кайсы дары-дармектерге тиешелүү болот? Бул биринчиден милдеттүү медициналык камсыздандыруу кошумча программасы жана мамлекеттик кепилдик программасы бар. Ушуга кирген эл аралык патенттик кеңеш аталышы жана ошондой эле коронавирус инфекцияны дарылоодо колдонуучу катталган дары-дармектердин 69 эл аралык патенттик кеңеш аталышы, ошондо 1000ге чукул соода, 1000ден ашкан соода аталышы дары-дармектерге ошо баалар кирет. Ошо боюнча дарыларга бекитилет бир баа, бекитилген баа, анан бекитилген чекеме баа болот. Ошол баадан бир да мекеме, дарыкана мекеме ашырганга укугу жок. Бул ошол дүн баалар, бекитилген дүн баа жана бекитилген чекеме баа бул электрондук каталогдун ичинде сакталат. Ал электрондук каталог дары-дармек дары-дармек департаментинин сайтына жайгашат. Азыркы учурларда ошол электрондук каталогу тесттик режиминде ишке киргизилип атат. Мен айткандай ошол электрондук каталогуна бекитилген бааларды көрсө болот. Жана бул мен айтып кеткен дары-дармектерге азыркы учурда ошо электрондук каталогду колдонуучуларга окутуу болуп жатат. Анан көптөгөн өндүрүүчүлөргө жардам берүү үчүн Чынарайым, трубкага жакыныраак келсеңиз. Колдонболорду иштетилип чыкты. Чынара Чынара Мырзахматовна. Алыстап эле кетип баратасыз. Чынара Мырзахматовна, бизди дагы угуп койсоңуз жакшы болот эле. Талас жана Бишкек шаарынын фармацевтика буюмдары жана Рөлдө, Нарын жана Сытойдун фармацевтика буюмдарын кызматкерлеринде тааныштырып өткөрдүк. Эмне дегенде баалардын жөнгө салуу эң негизги маанилүүсү бул баардык сыйлыктар тараптарга таратуу. Чынара Мырзахматовна, сиз бизди угуп атасызбы? Ооба. Бир аз ордуңузду которуп аласызбы же телефонуңузду мындай үн көтөрүп чоңойткон бир функциясына коюп алгансызбы? Сиздин үнүңүз алыстаган эле алыстап баратат. Балким ордуңузду которуп аларсыз бизди жакшы угуш үчүн. Жакшы. Мына себеби дегенде сиздин үнүңүздү угуу, сиздин маалыматыңыз абдан маанилүү болуп атат биз урмат экөөбүзгө караганда. Мына эми ушул угармандарга жетишсиз болуп атат да, мисалы үчүн айтсаңыз, мына ошо 1000ге жакын дарылардын мисалы үчүн киргизилди деп атасыз, арзандатууга. Ошолорду жарандар кайсыл жактан көрсө болот? Мисалы үчүн ошол сиздердин сайтыңыздарга киргенге деле мүмкүнчүлүк болбошу мүмкүн. Балким ошол аптекаларга жазып коесуздарбы, кандай пресс-курант катары? Азыр ошентип мен айтып кеткендей, баардык тараптарга маалыматты жеткизүү боюнча азыр ошо тегерек столдор жүргүзүлүп атат. Бүт өлкөбүз боюнча мен айтып кеткендей, бүгүн мисалы үчүн бир эки сааттан кийин Ошко жөнөйбүз. Оштогу фармацевтикалык кызматкерлерге
ошол маалыматты толук жеткизүүгө, Бишкекти, Чүй нарын, көл баарын өткөзүп чыктык. Ошо мен айткандай бул бааларды жөнгө салуунун эң ошо маанилүү аспекти экен. Баардык кызыктар тараптарды туура маалымдоо. Мен айтып кеткендей, биздин азыркы учурда баалардын электрондук каталогу тесттик режиминде ишке киргизилип атат. Ошол электрондук каталогдун ичинде мен айтып кеткен жана 1000ден ашык дарынын бекитилген жөн баасы жана бекитилген чекеме баасы турат. Ошол ар бир жаран биздин сайтыбыздан жана калк үчүн мобильный приложение деп коет. Ошонун ичинен ошол баалардын бекитилген. Бул эми баягы интернет жеткен жерлерди жөнүндө айтып атасыз да, сайтты айтып атасыз, телефонду колдонуу тууралуу айтып атабыз жана тиркемелер деп аптекаларга жазып койгонго болобу деп атабыз. Ооба, анан ошондой эле биздин жарандарыбыз бар, ошо телефон менен көп колдоно албаган биздин эле апаларыбыз, аталарыбыз бар. Алар үчүн ар бир аптекада мындай китепчелер, справочниктер сөзсүз түрдө болот. Ошону ачып эле билип алса болот. Ошол баарыга мисал келтирсек 250 сом турса, ошол 250 сом деп киргизилет. 250 сомдон арзан алса болот, кымбат алса уже арзан алганы кандай? Ага 200 мисал үчүн кичине арзаныраак берип өзүнүн элени санаганда 240 же 230 сом болуп калат. Анан өзү атандашат да жанындагы аптекалар менен менден алсын деп 230 сомдон койсо болот. Бирок 250 сом бул бекитилген баа болсо 255 же 260ка сатканга. Демек максималдуу баа, анан минималдуу баа деп белгиленет экен да, Чынара Мырзахматова? Максималдуу баа деген жок, бекитилген чек атайын. Чек бар. Ошодон ашыруу болбойт. Чынара Мырзахматовна, дагы бир жагдай. Мына өзүбүздүн эле башыбыздан өтүп жүрөт, каттоодо турган поликлиникаларга барганда кайсы дарыгерге кайрылба, оорунун деңгээлине жараша дары дармек жазып, кайдан ала турганыбызды сөзсүз түрдө кайсы аптекага барышыбызды да көргөзүп коет да. Бирок ал жерге барсаң, ал дарылары кымбат, а башка аптекаларда ошо көрсөткөн аптекада. Көрсөткөн аптекада. Бул эмнеден? Мына аларга да көзөмөл жүргүзүлөбү? Бул аябай көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыз. Тилекке каршы ушундай көрүнүштө бар. Азыркы акыркы күндөрдүн маалыматтарды угуп атасыз керек. Өкмөт тарабынан ушундай иштер жүргүзүлүп, бул туура эмес көрүнүш, бул деген этикага жатпаган маркетинг деп айтылат. Тилекке каршы ушундай көйгөйлөр болуп атат азыр. Ошо фармацевтикалык компаниялар врачтарды кызыктырып, жакта карабайсыз, врачтардын тилекке каршы зарплаттары да көп эмес, ошого кызыгышып, исинен бир 50 сом, 100 сом кошуп ошого баары жазып, аябай туура эмес. Булар бул негизинде биздин азыр саламаттык сактоо министринин алдында биздин департамент чогуу саламаттык сактоо менен приказ түзүлгөн, ошол этикалык жол менен таратылбаган ошол мекеменин главврачтарына чара көрүлүп турган приказ. Анан ошол бизде деген туура рекламанын кандай десем установленный порядок деп коет. Ошонун боюнча фармацевтик компаниялар ошол эреже боюнча иштеген бизде катуу көзөмөл алынып атат. Биркатар жерде ошо рекламанын туура жеткирилгөнгө ошол дары-дармекти компания. Сөзүңүз жакшы угулбай калды, Чынара Мырзахматовна. Демек, бул боюнча көзөмөл бүчөттөрү тууралуу мен мындай түшүнүк алдым. Бир жагдайда бул эми ошол азыр мына 1000 дары деп атаса, 1000 дарынын түрү деп атасы, эми алар ошондой кайра эле ошондой бир жолго кабылып калбайт деп канчалык мындай ишенгенге болот? Кандай болуп калды? Мисалы үчүн, ал оору менен бир поликлиникага барсаңыз, дарыгер кайра эле өзүнүн аптекасын көрсөтүп, бул сиз айтып аткан белгиленген дарылар кайра эле ошондой кымбат баада сатылбайт деп канчалык мындай ишенгенге болот? Мен айтып кеткеним берде жана 56 эл аралык патенттелбеген аталышы бул жана милдеттүү фонддун милдеттүү медициналык камсыздандыруу кошумча программасы жана мамлекеттик кепилдик программасы кирген ошол дарылардын аталышы ошол
врач электрондук рецепт менен жазып берет. Ошол жерде бекитилген бааларды ошол фармацевтикалык уюмдар сатпайт, сөзсүз. Неге дегенде ошол жерден процент льготный программага кирилген да. Ошон үчүн ошол жарым дары дармектер бааны жөнгө салуу боюнча программага кирген, жарымысы ошол ичинде отурат. Анан экинчи немесе 56 жана мен айтып кеттим, коронавируска колдонуу катталган дары дармектер ал 69 эл аралык пациенттик эмес аталышы. Эми ал үчүн азыркы айтып кеткендей иш чаралар катуу жүргүзүлөт. Этикалык сатуу боюнча фармацевтикалык жана компаниялар менен жана айтып кеттим. Демек ошондой баалардын жогорулап кеткендигин, ошол айтылган баалардын кымбат сатып атканын байкаган ар бир жарандагы сиздерге кайрылышы керек бул тууралуу. Ооба, сөзсүз. Ошо катталган максималдуу дүң жана чекиме баалар республикада баардык аймагында жараттуу, биринчиден. Жана алардын республиканын баардык дарыканалар, уюмдар саттоого тийиш. Негизи биз мониторинг кылып, анан ошол бааны жогорулаткан фактыларды аныктап чыксак, биз ал маалыматты мамлекеттик контролдо монополияга каршы уйгармалык мамлекеттик орган бар, ГАР деп коебуз. Ошонун анын аймактык бөлүмдөрү да бар. Ошол мекеменин тарабынан ишке ашырылат. Ошол мамлекеттик контролдо булар Кыргыз Республикасынын текшерүүлөрдөгү жүргүзүлүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык иш жүргүзөт. Ошондуктан өздөрүнүн тартибине караша ошо штрафтарды салынат, чара көрүлөт. Ошо монополия каршы агенттигинен. Чынар Мырзахматовна, рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Күн сууктап, телефонуңузда бир сырык болуп калган окшойт. Бир аз дарылап коюшуңуз керек экен. Кечирим сурайм. Эч нерсе эмес, сизге чоң рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп, жарым саатка жакын убакыт биз менен баарлашканыңыз үчүн ыраазычылыктарыбызды билдиребиз. Бишкекте саат 8-ден 1 мүнөт өттү. Жаңылыктарда кезек. Рахмат Гүлжан. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого 78 талапкер катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Талапкерлерди көрсөтүү 13 октябрда саат 18:00 аяктайт. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет. Анын 54 партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланат. Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу өлкөдөгү энергетикалык кырдаал боюнча өз пикирин жазды. Мамлекет башчынын билдирүүсүнө караганда, учурда Кыргызстан электр энергиясын Түркмөнстандан алып жатат. Тажикстандагы өз сунуштарын берип, алардын дагы ала баштадык. Казакстан менен Өзбекстан да мурдагы келишимдерге ылайык электр энергиясын берип жатат. Биз кошуна өлкөлөрдөн бүгүн электр энергиясын импорт алып жаткан жокпуз деген мамлекет башчы. Президент 2010 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин электр энергиясын импорттоп келе жатабыз деп кошумчалаган. Женева шаарында кумтөр маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду жыйынтыкталды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Маалыматка ылайык буга чейин кыргыз тарапка Центера компаниясынын жетекчиси Скотт Беринин түзүлгөн кырдаалды чечүү боюнча мүмкүн болгон бардык жолдорду, анын ичинде жыйынтыгында Кыргызстан Кумтөр Gold Company'нин менчик ээси болуп калышы сценарийин дагы карап көрүү үчүн нейтралдуу территорияда сүйлөшүүлөрдү өткөрүү сунушу менен кат келип түшкөн. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча сүйлөшүүлөргө Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, башкы прокурор Курманкул Зулушев, Кумтөр Gold Company компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жана укук тармагындагы адистер жөнөгөн. Тараптар бири-биринин пикирлерин угушту. Кыргыз тарап сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанды жана зарыл болгон учурда аны улуттук кызыкчылыкты эске алуу менен улантууга даяр деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев эл аралык атом энергиясы боюнча агенттигинин башкы директору Рафаэл Мариано Гросси менен жолугушту. Маалыматка караганда,
Тышкы саясат ведомствонун башчысы МАГАТЭге мүчө мамлекеттерге карата ядролук илимдерге, технологияларга жана ядролук эмес технологияларды тынчтык максатта колдонууда көмөк көрсөткөндүгү ролун жогору баалады. Жолугушуунун жүрүшүндө министр Казакбаев брахитерапия, нур терапия жана ядролук медицинанын техникалык кызматташтыгынын долбоорлорун ишке ашырууну тездетүүнү өтүндү. Өз кезегинде МАГАТЭнин башкы директору мындан кийин дагы Кыргызстандагы пландалган жана ишке ашырылып жаткан долбоорлоруна колдоо көрсөтүүсү тууралуу билдирди. Белгилей кетсек, Кыргызстан 2003 жылы МАГАТЭнин башкы конференциясынын 47 сессиясында 137 мүчөсү болгон. Жалал Абад областынын Аксы районундагы Жеңи Жок атындагы мектептин 90% аяктады. 225 орундуу мектеп октябрь айынын ортосуна чейин пайдаланууга берилет. Мектептин курулушу өткөн жылы башталган. Анын сметалык баасы $870 000 түзүп, каражаттын $622 000 Саут өнүктүрүү фонду тарабынан берилген. Анкара шаарынын Түрк тарых паркында Кыргыз АСРнин эл комиссарлар кеңешинин биринчи төрагасы Жусуп Абдрахмановдун эстелиги ачылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев жана Этимес-Гут муниципалитетинин мэри Энвер Демирел эстеликке гүл коюп, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүсүнүн жаркын элесине таазим кылды. Түрк тарых паркы 2021 жылдын 29 августунда ачылып, анда түрк тилдүү мамлекеттердин негиздөөчүлөрүнүн, ошондой эле түрк дүйнөсүнүн атактуу өкүлдөрү Айтматовдун, Мактумкулинин, Кунанбаевдин жана түрк кагандарынын эстеликтери тургузулган. Жалпысынан паркта 200дөн аштык эстелик бар. Эртең 5 октябрда Ош шаарынын 3021 жылдыгына карата ишкана мекемелердин кызматкерлеринин катышуусунда парад өткөрүлөт. Бул тууралуу биринчи радиого түз эфир учурунда Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова билдирди. Анын айтуусунда иш-чарага катышуу максатында Россиянын бир катар шаарларынан расмий меймандар келүүдө. 5 октябрдан 8-ине чейин Баткен областынын Айдаркен шаарында жана Жал, Эшме, Кичи Айдаркен, Шах айылдарында жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Газпром Кыргызстан компаниясынын маалыматына ылайык, бул аралыкта областагы Айдаркен газ бөлүштүрүүчү станциясында пландалган капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлөт. Бишкек шаарынын Свердлов районундагы Арал көчөсү оңдоп түзөө иштерине байланыштуу жабылды. Маалыматка ылайык 1 октябрдан тарта Арал көчөсүнүн Элебесов көчөсүнөн Дачная көчөсүнө чейинки узундугу 470 метр жана туурасы 6 метр болгон тилке жабылды. Бул бөлүктө жөө адамдар үчүн тротуар, люктар жана түтүктөр орнотулат. Спорт жаңылыктары. Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда кыз келиндердин күрөш боюнча чучугулак аземи болуп өттү. Анда дүйнө чемпиондугуна катышып жаткан 3 кыргыз балбан кыздын алгачкы атаандаштары аныкталды. 62 кг салмактагы дүйнөнүн учурдагы чемпиону Айсулуу Тыныбекова алгачкы жүрүшүн япониялык Нанака Азаки аттуу балбан менен кезгелет. 68 кг салмакта Мээрим Жуманазарова түштүк кореялык Минджи Ха аттуу балбан менен беттешет. 76 кг салмакта Айпери Медет кызы болгариялык Мария Арешкова менен кезгелет. Беттеш бүгүн 4 октябрда башталат. Эми жаңылыктар соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4 октябрда Чүй ысык көл Нарын областынын кээ бир райондорунда, Жамгыр тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй областында 12 градуска чейин жылуу болот. Талас областында 11, Баткен Ош Жалал Абад областында 20 градуска чейин жылыйт. Бүгүн ысык көл областында 14, Нарында 15 градуска чейин жылыйт. 4 октябрда борборубуз Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 12 градуска чейин жылыйт. Урматтуу радио көргөндөр, таңкы бурулуш өз уктуруусун улантат. Урмат, уктуруубуздун башында айтылуу ойчул, акылман Асан Кайгынын адамдар эле эмес, жан жаныбарлардын кышкы жашоосуна дагы кабатыр арткан ырлары менен баштабадык беле. Ооба. Салына турган тамы бүтпөй, айдайын десе мал жанын баскынчылар айдап кеткен, түшүмүнө ишенейин десе түшүм дагы быйыл кыйрап жакшы болгон жоктугун айыл чарба адистер айтууда. Ал эми жылда киреше булагы болгон Баткен өрүгүн сатып дагы өздөрүнө бир киреше таап алчу эле. Мына ошол тажиктер чегара, кыргыз-тажик чегарасында болгон мындай кагылышуудан бир катар ушу биздин Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорунда үй жайлары тонолуп, бузулуп, өрттөлүп кеткен жарандардын абалы кандай болду экен? Мен сөздү ушунан баштагам. Ооба, туура айтасыз Гүлжан. Быйыл жаз айындагы сиз айтмакчы Баткендеги куралдуу кагылышуудан жабыр тарткан айрым тургундардын материалдык зыяндарын орду дагы деле баягы толо элек. Айрымдары аба ырайынын суугунан кабатырланса, кээ бирлери окуу жана жашоо шарттарынын жоктугун айтып келүүдө.
баягы бала ыйлабаса эмче кайда демекчи, алар өздөрү айтпаса бизде атка минерлер баягы эски адат менен баары бүттү, ыйлаган кыйналган эч ким калбады дей берет эмеспи. Анан жума соңунда 28-30 апрелдеги окуялардын натыйжасында жабыркаган ушул Баткен областынын чек арада жайгашкан айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңейтилген кеңешмесинде бул маселелер айтылбадыбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов ушул архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишин сынга алды. Ушул жыйында анан күз ортолоп калды, жакынкы күндөрдө суук түшүшү күтүлүүдө, бирок мамлекеттик жана ушул жеке менчикти толук калыбына келтирүү иштери аягына чыга элек. Каражат толугу менен бөлүнүп берилген, бардык курулуш иштерин бүткөрүү үчүн максималдуу күч жумшалышы керектигин Улукбек Марипов ушул жыйында белгиледи. Урмат, мына ушул жерден бир сиздин сөзүңүздү бөлгүм келип атат да, ушу Баткенди калыбына келтирүү боюнча калайык калк апрель айынын аягында ушул Баткенде болуп өткөн кандуу кагылыштан бир канчалаган каражаттарды которду эле. Мына ошол ишке мамлекеттик бюджеттен дагы каражат бөлүнгөн. Мындан сырткары мекендештерибиз дагы кайдыгер карап турбай өздөрү дагы акча которууларды өткөрүштү эле. Мамлекеттик органдар, анын ичинде биздин коомдук башкы каналдагы бир күндүк эмгек акыларын Баткенге жардам катары которгон болчу. Эми мына ушул Мариповдун, Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасынын кеңешмесинде дагы бул ачык айтылды. Каражаттар тууралуу эртең эле калайык калк сурайт. Ага биз коомчулукка биз бул каражаттардын баарын тең так айтып беришибиз керек. Кайсыл жакка жумшалгандыгы, эмнеге жумшалды, бүгүнкү күндө баягыдай көрүнүш жок, бардыгы тең ачык деп айтты Марипов. Сиз бул жыйынды кеңешмеден мына жогоруда айтып өтүп жатасыз. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишин сынга алды деп. Мындан сырткары экономика министрлиги дагы ошол жерде бир Баткенди өнүктүрүү боюнча атайын бир инвестициялык форум өткөрө тургандыгы дагы маалым болду. Эми ушул каражаттардын ачык айтылбагандыгы болуп жатканда, эми ушул инвест форум канчалык жардам берет? Андагы эгер түшүп калса, ал каражаттар дагы кайсыл жакка жумшалышы мүмкүн? Муну биз ошо жергиликтүү бийликтен өкүнүүнү уга албайбы? Чындап эле баягы үйлөрдү салып, мектептерди, башка социалдык объекттерди салып болду деп койгонго болбойт. Мындан ары жана жогоруда сиз айткандай эле инвест форумда өткөрүп, ушул аймактын экономикалык өсүшүн дагы камсыздоо алдында турат. Эми биз ушул жөнүндө маалыматтарды түз эфирде алууга аракет жасап жатабыз. Биз менен түз байланышта мына ушул жыйынга да катышкан президенттин Баткен областындагы өкүлү Абдикарим Алимбаевдин дагы отчету угулбадыбы? Демек биз менен түз байланышта азыр Абдикарим Карбекович турат. Саламатсызбы? Экөөбүз тең учураштык го. Саламатсызбы, Абдикарим Карбекович? Саламатчылык. Бизди угатсаңыз, сиздин үнүңүздү укканга биз абдан кубанычтуубуз. Кечээ сиз байланышта менен байланышканда айттыңыз эле, биринчи радио ушундай киши таппай калганда эле мага чалып баштайсыңар деп тамаша иретинде. Мына Баткендеги куралдуу атышуудан жабыртаткан айрым тургундардын материалдык чыгымдары, анан алардын орду толо электиги тууралуу да сөз болуп атат. Айрым учурларда ушул курулуш иштери да бүтпөгөндүгүн өзүңүз уктуңуз. Аны сиз эми ушул себебин отчетуңузда кандай белгиледиңиз сиз, Абдикарим Карбекович? Алло, мен сиздерди жакшы угуп албай атам да. Эми ушул отчетуңуз тууралуу айтыңызчы. Кандай эмнелерди белгиледиңиз мына ошол кеңешменин жүрүшүндө? Мына калыбына келтирүү жумуш боюнча? Ооба. Албетте. Калыбына келтириш жумушу боюнча албетте бул жеңил турган жок. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожо Жапаров келип, мына 3 айдын ичинде, 4 айдын ичинде 3 жолу келип, Баткен областына келип, иш сапары менен келип, бир канча тапшырмаларды коюп, ошону менен бирге биз мына жалпысынан бүгүнкү күндө 136 үйдү толугу менен бүттүрдүк. 100 үй бул Лелик районунда, 36 үй Баткен шаарында. Азыр дагы Баткен районунда 40 үй калган. Мен кечинде эле саат 10го чейин, түнкү саат 10го чейин ошол жерлерде айылдарда болуп келдим. Кайсыл жерде үйлөрдө курулуп жаткан айылдарда буйруса биз 10 октябрга чейин толугу менен бүтүрүп, ошол жабыркаган ошол элдерге биз толугу менен тапшырып беребиз деген планыбыз бар. Абдикарим Карбекович, мына өткөндө жыйын болду, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өткөрүп, анан бир катар сын пикирлерди айтпадыбы?
ушул Баткендеги куралдуу атышуудан жабыркаткан айрым тургундардын материалдык зыяндарын орду дагы деле толо электиги айтылыпчы. Анан сиз отчет бердиңиз. Мына ушул отчетто дагы кандай эмнелерди белгиледиңиз? Отчетту бердим. Ушул калыбына келтирүү жумуш боюнча мен толугу менен ал жерде отчетту бердим. Ошону менен бирге бүгүнкү күнгө чейин бүтпөгөн дагы жумуштар бар. Бул жабыркаган ошол жердеги адамдардын жанагы акчалай жардам берүү боюнча бүгүнкү күндө жалпысынан Баткен областы боюнча ошол Лейлек, Баткен райондорунун ичинде жалпы биздин жабыркагандардын акчасы 1 миллиард 300 миллионду түзөт. Албетте бул жерде биз үйлөрдү дагы кошконбуз. Азыр 136 үй бүттү деп жатабыз, 40 үйдү салып жатабыз деп жатабыз. Андан тышкары мал уурулоо, үйдүн эмеректери жоголгон, машиналарынан алып кетип калган, ушуну менен бүгүнкү күндө болжол менен ушунда жоготкон чыгымдары аларды 62 миллионду түзүп турат. Эки район бирге ушул боюнча сөздөрү болду. Ушул акчаны качан төлөп бересиздер депчи. Жеке ишкерлер, мисалы магазиндери бар, аптекалары бар, ошолор боюнча биз 54 адамга Лейлек районунда толугу менен, Баткен районунда 2 кишиге, Лейлек районунда 52 кишиге толугу менен төлөп бердик. Бүгүнкү күндө 200 миңден компенсация катары жөн жардам мамлекет берди жана 200 миңден аларга 5% жанагыдай суда берди 3 жылга. Бирок бунун саны дагы көбөйүп жатат. Жалпысынан 124 деп биз санадык. Бирок бул жерде дагы азыр иштеп жатабыз. Юридикалык жактан документтерди толук кандуу түзөп бүтүшүбүз керек да. Көп элдер ал жерде жөн документсиз иштешкен. Ошол эле мисалы патент албай калган, салыктарды төлөгөн эмес, же болбосо мындай арендага берип жатканда келишим түзгөн эмес ошол жердеги жеке ишкерлер менен. Ушундай маселелер өтө көп. Атайын иш тобу түзүлүп, жана документтерди толугоо боюнча юридикалык жактан иштеп чыгышты. Буйрусам, ол юридикалык жакта бүт баарын документтерди даярдап бүткөндөн кийин калганына төлөп беребиз дешти. Бул жыйында дагы ушундай сөз болду. Атайын жооптуу адамды дайындап, ушул боюнча ушул багытта ишти алып баргыла деди. Кийинки маселе ушул жеке ишкерлердин жана ошол жерде жашаган, чегарада жакын жашаган адамдардын жанагы банктардан кредит алганы боюнча да ушул кетти. Кээ бир банктар толугу менен төлөп беришти. Мындайча айтканда жоюп кредиттерин жоюп коюшту. Кээ бир банктар каникул беришти, проценттерин дагы жок кылып беришти. Бирок ошону менен бирге элдерден дагы бүгүнкү күндө сунуш түшүп жатат. Толугу менен биздин кредиттерди дагы жоюп берсин деп кээ бир банктарды ошол боюнча дагы иштерди алып баргыла, чогулткула бүт банктардын жетекчилерин суранып ушул элге жардам берүү деп белгиле деген мындай көрсөтмөнү берди министрлер кабинетинин төрагасы Марипов. Кийинки маселе бул жерде госстрой боюнча маселе болду. Себеби дегенде ушул 28-29 куугалаңдан кийин бул жерде биздин мамлекеттин президенти Садыр Жапаров келгенде тапшырма койгон 8 объектти бүтүргүлө депчи, 8 сос объекти бүтүргүлө мамлекеттен акча бөлүнүп берилген. Бирок бүгүнкү күндө ошол жумуштардын мөөнөтү кечигип калып жатат. Себеби дегенде бизге мөөнөт койгон, ал госстрой тараптан маалымат берип жатат. Ар бир жумуштун өзүнүн мөөнөтү болот. Биз буга туура мындай мамиле жасашыбыз керек. Биз бул тез арада болсо, анда бизде кээ бир катачылык кетет деп. Ошол боюнча сөз болду. Мына жакында биз бүт строй компаниялардын ошонун жетекчилерин чакырып жатабыз. Ошол менен госстройдун да жетекчилери келип жыйын өткөрүп, бул нерсени албетте сөзсүз түрдө сапатында карашыбыз керек. Ошону бүтүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ушундай жыйында маселе болду. Ошол жерде кээ бир министрликтерге сөгүш жарыялады, кемчиликтерди айтты.
ушундай сөз болду жыйында. Абдикарим Карбекович, жогоруда ушул чыгымга учурап, анан кийин ушул компенсация албай калган ишкерлердин көпчүлүгү тууралуу айтып атасыз да. Мисалы үчүн патенти, укуктук жактан көпчүлүгү албаптыр, ушу документтештирбей иштей беришкен экен деп. Кээ бир ишкерлердин патентке быйылкы жылдын алгачкы 4 айына гана төлөнбөгөнүн билдирип чыгышты да. Милицияга да арыз жазышкан экен. Бүгүнкү күнгө чейин эч кимди бул боюнча чакырбаптыр жергиликтүү милиция. Мына бул боюнча дагы кабарыңыз бар беле сиздин? Албетте. Баткен областында эмне болуп атканы жөнүндө кабар бар. Себеби дегенде ар бир жерге мен чыгып, элдер менен дагы тынымсыз жолугушуп турамын. Мага дагы бир адамдар келип кетти. Бул жерде атайын жобо түзүлгөн акчаны берүү боюнчачы. Бул жободо ошондой жазылган. Бул албетте мыйзам жагын каралган. Ар бир ишкер жанагыдай патентин алып туруп акчасын төлөп турсун дегенче. Бирок 2020-жылы 21-жылы каралбай калган. Себеби дегенде мына пандемиянын күчөтүлгөнүнө карап карантин болуп кээ бир жерлер жабылып калганда ошондо жеке 2021-3 ай 4 айдын ичинде жана патент албай калганда бул жобого дал келбей калган. Жободо турат ар бир айга патент алсын депчи. 2021-жылы пандемияга байланыштуу алар албай калган. Ушундай дагы бизде маселе туулуп калды да. Ошондуктан жобонун негизинде бул ишкерлерге акча төлөбөй калыш керек. Министрликтин төрагасы Улукбек Марипов ошол жыйында ушуга так тапшырма койду. Жобонун кошумча жобого өзгөрүш киргизилсин. 2021-жылы ошол пандемияга байланыштуу кимге ким төлөбөй калса, анда патент албай калса, ошол жеке ишкерлерге акча төлөдү берилсин деген. Милиция органдарына арыз жазган экен. Алардын карабай жатканы тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз? Милиция органдарына кайрылуу жасаган, бул областта болуп аткан жерде биз ар бир дүйшөмбү күнү биз саат 10-да күчтүү структуралары менен укук коргоо органдарынын жетекчилери менен бул жерде жыйылып көрөм. Областта болуп жаткан нерсенин баарын маселени ушул жерде биз талкууга алабыз. Мына бүгүн дагы саат 10-да келишет. Бул боюнча милиция органдарынын областтагы башчысы мага баяндама берген. Мындай акча болбой жатат, акча берилбей калыпты бир канча кишиге ушул пандемияга байланыштуу патент албаганына деп. Бул маселе чечилет министрлер кабинетинен алып чечилет. Милиция аркылуу чечилбек, милиция бирок өз убагында жооп биз бергенбиз, милиция жеке ишкерлерге жооп бериш керек болуп жатат. Абдикарим Карбекович, ошол эле учурда Лейлек районунда абалгандай, ушул Лейлектин айрым тургундары мисалы убада Баткендин активистине мамлекет тарабынан 5 айдан бери баягы абалыбызды сураганда эч ким болгон жок деп айтыптыр. Анан милиция арызды алган менен эч бир жооп айтпай келатат деп айтышыптыр. Алло. Сиз бизди угуп атасызбы? Ооба. Сурообузду уктуңузбу? Лейлек районунда абал тууралуу. Андай эч ким айтпаш керек эле, себеби дегенде биз жумуштун баары мына 5 ай 4 айдын ичинде Лейлек районунда өткөрдүк. Мен айтып жатам азыр 4 айдын ичинде биздин мамлекет башчысы 3 жолу келип кетти. Министрлер кабинетинин башчысы 2 жолу келип кетти. Мен мына так биз мына учетто калып жатабыз. Мен мисалы үчүн ал жерге барып туруп, ошол максат айында Лейлек районунда жатып дагы келдим мен ошол курулушу кезиндечи. Бүт толугу менен жардамдарды биз аларга көрсөтүп жатабыз. Анан милицияларга кайрылуу, жанагыдай жеке кайрылуу өздөрүнүн бир кандайдыр бир укук коргоо, укук бузуу кандайдыр бир нерсе болсо, албетте кайрылбаса керек. Мамлекетке тиешелүү, областка тиешелүү жумуштарды биз аракет кылып атабыз, бүгүнкү күнү түнү кылып атабыз ошолорго жардам берип. Бирок эч ким бизге мындай келбеди, бизден калбады деген бул чындыкка жатпайт. Анда мына ушул активисттер бүгүнкү күндө Баткенде кандай бир иштер бүтүп калдыбы, региондо өнүктүрүү иштери кандай жүрүп жатат деп кыдырып жүргөн учурлары болуп атат. Мына ошолорго жарандар айтып жатыптыр. Мына бардык областта болуп жаткан иштин баары менен мен кабардармын, билем деп атасыз. Ушул активисттердин дагы ошол жерде жүргөнүн, аларга кайрылып аткандар жөнүндө дагы кабардар болбодуңуз беле анда? Активисттерди мен өткөнкү жумада эле кабыл алдым.
27 сентябрь күнү мен активисттерди кабыл алдым. Ошол жогорку элдик көзөмөл коомунун уюму координатору Шамирзада Гүлбакар деген аял экен. Активисттер Баткен областы боюнча бул канча район, канча шаар бар, бүт активисттер келип туруп, мен алар менен жолугуштум. 3 сааттык жолугушуу өткөрдүк, өтө көп маселе айтты. Биз булар боюнча сөзсүз түрдө иштейбиз. Андан тышкары дагы мына элдик көзөмөл, бул жерде жана эл аралык уюмдар келип туруп, айтканда текшерүүчүлөр ишти кылгандан текшерүүчүлөрдүн саны көбөйүп кетти. Баткен областына кимдер гана келбей жатат. Баткен областына бирок аракет кылып жатабыз. Баарын кабыл алганы бүгүнкү күндөгү мамлекеттин саясаты ушундай болуп жатат. Баарын кабыл алгыла, баарына түшүндүргүлө депчи. Албетте өтө көп. Мындайча айтканда текшере турган орган көбөйүп кетти. Бирок баарына биз жооп берип жатабыз. Мен айта алам, бул областтын жетекчиси катары эгерде ушул Баткен областынын кандайдыр бир жашоочусу кандай суроо берсе, мен даярмын ошол жерге барып болсо дагы иштеп, анын маселесин чечүүгө. Ошону менен бирге мен акимдерге айтып жатам, айыл өкмөттөр менен жолугушууда айтамын. Эч ким эгер кайрылуу болуп калса, даяр болгула, үйүнөн барып туруп, ошону түшүндүрүп, эгер жардам бере турган болсо, жардам бергиле депчи. Качан мисалы үчүн эл администрациянын алдында чогулушат же райондун администрациясынын алдында чогулушуп ызы-чуу салат. Себеби дегенде жетекчи жер-жерине чыкпай атат. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүшпөй атат. Же кандайдыр бир жардам көрсөтө албай атат. Мисалы, ушунун айыбынан элдер чогулат. Азыр биз мына мен келгенден кийин ушундай тапшырма койдум, администрациянын алдында чогулуш болбосун. Эгерде биз барбасак алар келет. Ошон үчүн биз жетекчилер элдин астына барып туруп, айыл-айылдарда, жер-жерлеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Кандайдыр бир жардам болсо, жер-жерине барып туруп көрсөтүшүбүз керек, өз көзүбүз менен көрүп деп. Абдыкарим агай, мына эми Баткенди өнүктүрүү, өлкөнү өнүктүрүү, инвестициялык форумун өткөрүү сунушталып жатпайбы? Максаты ушул аймакка инвестиция тартуу жана ушул областтын ишкердик потенциалын кеңейтүү болуп эсептелип атат. Буга чейин иштеп келген инвесторлор барбы Баткенде? Эми чынын айтканда, мен ачыгын айтайын, өткөндө 31-августка биздин Кыргыз мамлекетинин 30 жылдык эгемендүүлүгү күнүнө карата журналисттер келди. Ар бир областка келип иштеп жатабыз. 30 жылдын ичинде кандай жетишкендиктерге жетишти област, кандай элдерге жардам көрсөтүңүздөр деп мындай ушул боюнча сиз интервью берип койсоңуз депчи. Чынын айтып кетейин, 30 жылдын ичинде эми албетте бул айткан сөз дагы оор келет. Бирок Баткен областында эми жасалды. Айтылды, же чек ара такталган жок. Же бир завод, фабрика курулбаптыр эч кандай. Элдин саны көбөйүп кетти бул Баткен областында жок. Күндөн-күнү азайган. Чек арада чыр-чатак чыккан мисалы үчүн. Албетте биз айтабыз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мисалы үчүн 1999 жылы област болуп, өзүнчө бир област болуп калган. Ошон үчүн эң жаш Кыргызстанда эң жаш областтардын бирине кирет. Баткен областы бир эмес, бири. Жаш областтын бири. Ошол област эле болуп туруп. И ошону менен бирге жол салынган, буга ыраазычылык. Калган бир гана эч кандай жумуш бул жерде болгон эмес. Инвесторлор да келген эмес. Мына эч ким эч нерсени айта албайт. Мен айта турган сөзүмдү дагы чынын айтканда таппай калдым. Мен ушул сөздү сизге айтып аткан сөздү биз аларга айтсак, журналисттер айтып жатат, жок мындай кылганда туура эмес деп. Мисалы үчүн менен мындай интервьюну даже мындай алган жок. Эми айтып кетейин, 13-октябрда министрлик кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өзү жетектеген бир бизнес форум болот Баткен шаарында. Баткен областы боюнча инвесторлорду тартуу боюнча. Бул жерге ички биздин бизнесмен балдар келет. Ошону менен бирге эл аралык дагы сырттан дагы инвесторлор келип туруп, бул жердеги Баткен областындагы кандай потенциалы бар. Ушулар боюнча кеп болот. Жер-жерлерин апарып биз көрсөтөбүз. 2 күндүк ушундай бир жакшы иш-чара болуп атат. Бул өтө, мен ойлоймун, Баткен областынын өнүктүрүүсүнө чоң салым кошулат деп туруп, биз азыр ушул боюнча атайын бул жерде Бишкектен келип туруп иш тобу иштеп жатат бул боюнча. Жакшынакай жогорку деңгээлде, ошол менен бул жерге кээ бир
бизнестен балдар келип туруп жер жеринде мындай маалымат берет. Эгер ушуну жакшы өткөрүп, ошол менен бирге кызыктырып алсак, инвесторлорду мен ойлойм Баткен областы буйруса өнүгүп кетет дейм. Абдыкерим Карбекович, мына ушу Баткендин потенциалын сиз эмнеден көрүп атасыз? Баткендин потенциалы бүгүнкү биринчи күндө биз элди кармап калышыбыз керек. Чек арадагы жашаган элдердин саны азайып кетип жатат. Чек арадагы биринчиден чек аранын чечилбегенине байланыштуу, ошол менен дайыма чыр чатактар чыгып жаткандыгына байланыштуу, жумуш орду жоктугунан. Биринчи маселе бул чек арадагы жакын жайгашкан айылдарга биз мына тигүү цехин ачышыбыз керек. Бул биздин мындайча айтканда кезектеги жумушубуз. Бул элден дагы түшүп жатат, жыйындарда да болуп жатат. Бул жака биздин ички ишкерлер келип жатат, бирок бүтүшүп жатат. Азыр биз салык маселесин карап жатабыз. Ошолорго биз салык алышыбыз керек, салык төлөөсүн алышыбыз керек. Айылдарда 200 орундук, 150 орундук ушундай бир эң оор чек арага жакын айылдарга ушундай бир швейный цех ачып керек деп атат. Ошол менен бирге жанагыдай Абдыкерим Карбекович, убактыбыз бир аз убактыбыз да бизге чектелүү бүтүп барат деле. Биз сиздин сөз экинчиси бул туризм боюнча. Биз иштеп жатып атабыз, туризм боюнча биз тартышыбыз. Эң негизги биздин потенциал багыттарыбыз бул ушул эки багытта. Жеңил өнөр жайы жана туризм. Чоң рахмат сизге. Биз ыраазылык билдиребиз. Ушу таңатпай ушу маалымат бергениңиз үчүн. Биз менен түз байланышта президенттин Баткен облусу боюнча өкүлү Абдыкерим Алимбаев Баткен районундагы чек арадагы калышуудан өрттөлгөн, тонолгон, бузулган турак жайларды калыбына келтирүү деги эле Баткен облусун өнүктүрүү жөнүндө сөз кылды. Буюрса мына жогоруда област башчысы белгилеп өткөндөй эле 13 октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов баш болгон бизнес форум өткөрүлөт экен. Ал жакта демек ошол областтын потенциалын жогорулатууга аракет кылуу, ошол эле туризм, жеңил өнөр жай тармагын өнүктүрүү боюнча аракеттер ушул форумда дагы айтылат экен. Урматтуу эми экөөбүздүн убактыбыз да соңуна чыгып баратат. 1,5 саат аралыгында сиздердин кызматта урматтуу радио угуучулар Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова иштеди. Дүйшөмбүдөгү иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Так саламатта туруңуздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча биздин толкундан алыстабаңыздар. Азыр таңкы булуштун негизги маселеси жаңылыктардан кийин чыгат. Канат Султакеев, сөз сизде.